Assalamu alaikum dostlar. Негизи чыгарбайлы коюн деп ушул 3 буттуулар жөнүндө аябай кокого жетип бүттү. Азыр мына биз жибек жолу 291 дислокация боюнча ошол жерде турабыз. Азыр гаини чакырдык. Бул жерде мына 3 буттуу камера. Бул жер 291-дин дареги бул жакта турат. Бул 295-дин дарегини коюп алган да. Ошон үчүн азыр саңатышпа. Улукбек атыбыз. Жолдош инспектор, бул азыр ошол жол коопсуздугу кызматында дислокация берилген, 291-ге берилген да. А бул 295 деген дарекке коюп алып булар. Мына. Канчадан бери биздин айдоочуларды тоноп атат да. Ушуга азыр кандай чара көрүп бересиздер? Негизи бул 291-ге дислокация берген ГАИ. Канчасында коюп тургулду? Канчасына чейин экен? Саркулов Нуманалы кол коюп тур. Неге? Бул жерде 291 эмес? 291, мына адрес дарек карабайсыз мына. Мына? Бул башка территория турат. Несі 291, мына карабайсыздар бул. А бул 291 деп турат мына. Бул жер 291 деп турат мына. А бул жер 289. Так. Бул жерде 291 деген мына жер. А эмнеге бул 295-тин дарегине башка дарекке коюп алды? 15-ке алды, жок, ал наркыныкы. Наркыныкы турат. Бул 295 мына жер. Мо бузулган үчүн ошол жака жылдырып койгон. Жок, мунун карабайсыңар, мына жерде линия болуп турбай, бөлүнүп турбай, бул жер башка адамдын частный эмеси. Менчиги. Мына 295 деп турат. Жок, жанында деген сөз башка, 291-де турат деген сөз өзү башка. Чынбы? Ошону көрсөтпөйсүзбү? Көрүнүп турбайбы? Несин көрбөй атасың? Мындан карасаң? Мына мына жерде мисал үчүн канчалаган айдоочулар ушул жерден түшсө, негизи бизде мыйзамдуулук, бизде мындай бир мыйзам сыйлаган өлкө катары өзүбүздү эсептейт аткан болсок, юридикалык тил менен бул эч кандай негизи жок. Себеби бул жерден түшкөн айыппулдардын баарысы негизсиз болот. Азыр аты жөнүңүз кандай эле кай? Абай байке. Муну азыр жылдырттыңыз биринчи очередь. Бул турганга болбойт бул жерге. Сиздин талабыңыз ошол байке? Мен талабым ушул. Ушул жерден канчадан бери турду ушул жерде? Мисал үчүн 2019-дан бери ушул жерде турган болсо, 2019-дан берки айыппулдардын баары негизи жок. Анткени булар ГАИ көрсөткөн жерге, жол коопсуздук кызматы көрсөткөн жерге турган жок. Булар өздөрү билип каалаган жерге коюп алган. Андан сырткары булар Бишкек шаардык мэриясынын казынасына дагы аренда төлөбөйт. Мыйзамсыз турат. Эми аны какшап жатып, тилибиз тешилди. Бир дагы бизде жогорку бийлик карабай атат. Анткени ГКМБга бүгүн 5% берип атат, МВДга берип атат. Укук коргоо органдардын баарысына акчаны берип, алар карапайым элдин, адамдардын, айдоочулардын укугун ойлобой атышат да. Байке, азыр канча азда түшүп атат айдоочулар, азыр жылдыртыңыз, бул жерге койбоңуз.
291'ge жылдырып тастады азыр, а? Ооба, азыр булар начальствосуна баклап берип койсун, жылап аткан. Жос, сиз сурап нени сурайсыз? Алар кандайча, ким алар? Жол коопсуздугу айтып атпайбы? Бул жерде мыйзамсыз турганын далилдеп берип атабыз биз. Ала. Бул айтат да байке. Мына мисалы үчүн элементарный формасы жок, мисалы булардынчы. Вегада иштейби, каякта иштейт, короче. Мына Kia Rio деген машина, бул дагы ушу Veganын кызматкерлери. Жалаң 2019-жылкы жаңы чыккан машиналарды колдонуп атышат. Карапайым элдин жонун негизсиз тоноп булар. Ушундай кылып атат да. Эми мынчалык беспредел болбош керек да. Адилеттүү бийлик деп эле тилибиз тешилди эле тилекке каршы ушул нерсеге эч кандай бир маани берип, эч кандай бир чара көрбөй жаткандыгы өкүнүчтүү болуп атат да. Мына азыр көрдүңүздөрбү достор, мына Жибек жолу 291 деген дареке булар дислокация берген, бирок булар дислокация берилген жерге койбой, өздөрүнүн территориясынан башка жака каалаган жерин коюп алып, анткени бул жерден бияктан келип аткан машиналар көрбөш үчүн жашынып, тетиги мына даракка жашынып, адамдарды түшүрүп атат да. Байке, жылдырасызбы, не кыласыз? Жок, эмнеге ГАИ анда 291-ге берди сиздерге? Сиздер кандай? Сиздерге да бул башиби? Картадан карасаңыз, 191. Жок, сиз мунун карабайсызбы, мына жерди карасаңыз? Мына башка территория. Бирөөдүн эмеси. Бул жакта турат 291 деп тет жакта жазылып турат мына. Табличканы окуп атасыз. Карасаңыз бул жактан да 295 көрсөтүп атат бул жакта. Жок, 295 мына жактыкы негизи. Бул жердики деп атасыз. Ошон үчүн мына берки территория коюлду. Азыр мунун алдырып бияка жылдырып коюңуз, азыр эч маселе жок бу жерде. Мына достор, азыр Насипкуловка чалды окшойт. Veganын кызматкери жылдырбайм деп биздин жол коопсуздук кызматына дагы баш бербей атышат, укпай атышат. Эмнеге сиздер коюп жылдырбайсыздар? Я. Я байкеси. Не, сиздер да ошондо кандай чара көрөсүздөр эми? Эмне кыласыздар? Сиздерди да укпай атпайбы? Начальствого доклад беребиз, ушундай болуп атат. Алар кандай айтса ошондой кылабыз. Бул жактан картадан карасак 291-гелер караштуу жер болуп атат да. Кандай 291? Сиздер мына жерди карасаңыздар, мындай көрүнүп атпайбы? Мына 291 деп буякта көрүнүп жазылып турат табличка мына. Мына 291 деп бул жакта турат, бул үйдө турат. Бул башка территория коюлган мына жерге. Достор, башка группаларга бөлүшкүлө. Эл көрсүн ушундай адилетсиз, ушундай бир мыйзам бузуу, элди тоготпостук. Мына булар азыр биздин инспекторларды да тоготпой машинасына кирип отуруп алышты. Мына камераны отключать этип. Буяка камера коюп алыштыр мына. Biz sizdi күтүп атпайбызбы? Жок, biz sizdi күтүп атпайбыз, чыгып айтпайсызбы? Siz az mo inspektorların da buyruğunu atkarbay atasınız. Yok, siz начальствоңуз
Сиздер ошо инспекторлар ГАИ айткан жерге коюшуңуздар керек да. Мына көрдүңүздөрбү достор, ушундай отношенияда кетип атышат да азыр. Эми мына уялбайсыңар, мен жөн эле жылдырып койду буякачы. Каяка жылдырсак водительдер көрүнбөй калат. Кандай водитель? Акча түшпөй калат дебейсиңер, камера көрүнүп калат деп атпайсыңарбы? Водительдер көрбөй калат. Качабы көрсүндөр. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Мына ушундай биздин инспекторлар да укпай атышат. Кандай кылып буларга өзү кимдин алы жетет экен, мындай чоң суроо болуп калды да бул жакчы. Ким алы жетет бул Вегага? Бийликте бир жан барбы буларды мындай укуктук баа берип, буларга бир мындай чара көрө турган? Же инспекторлар укпаса, же эл укпаса? Достор, бөлүшкүлө башка группаларга айдагыла. Ушундай адилетсиз компанияны эл көрсүн, уксун, баары билсин. Биздин жанагы кулактары кер болуп, көздөрү көр болуп калган чиновниктерибиз да көрсүн, ошолорго жетсин. Кабинеттен чыгып мындай коомчулук аралашсын. Мына азыр өзүңүздөр көргөндө бул Веганын кызматкери. Беймарал камырабай бул жакта эшикти жаап отуруп алды. Колуңардан келгенini кылгыла деп атат да, мындайча айтканда. Азыр эми кандай кылабыз? Сиздерден кандай эмелер болот? Не дейсиздер? Аз тактап атабыз. Бул адрестин точно номери жок болуп атат. 291 менен 295 ортосунда болуп атат да. Жок, 291 деген жерге дислокация берилгенден кийин 291 деген жерге коёт да. Чынбы? Сиздин айтып атканыңыз 291 бул жерден бүтөбү, бул жерден бүтөбү. Бул жакта жазып атат 295 деген жерге коюп атат булар. Жалпы жолунан достор Вега компаниясы 109 камерасы бүгүн ушундай Бишкек шаарынын мэриясынан уруксаты жок коюп койгон. 109 камераны. Атыз алган эмес. Анан ижара келишимдери түзүлбөй, булар каалагандай, өзүңүздөр көрүп тургандай жерлерге коюп эле элди тоноп атат да. Андан сырткары 3 буттуу камералар дагы ошондой болуп атат. Эч бир жергиликтүү бийлик менен келишими жок. Техникалык корутундусу жок, жөн эле келип коюп койгон. Бирок биздин жанагындай мисал кылып жүрөм, Шора компаниясына окшогон же семечка сатып жолдун четинде арбуз сатып аткандар баарысы аренда төлөп мыйзамдуу жол менен иш алып барат да. Бирок мына ушундай тоготпостукка салган Вега компаниясы бүгүн каалагандай кылып туруп инспекторлор да тоготпой атат да. Буларды эми Кудайдан башка жазалай турган зат болбой калды окшойт бул Кыргызстанда. Айтып атабыз, деп атабыз, чыгарып атабыз, бирок бир дагы бүгүн укук коргоо органдарынан бирөөсү бир иш козгоп, бир маселе жөнүндө ушуга эме кылбаганына биз таң калып бүтпөйбүз да. Кыргызстанда башка бийликке жамандаган же бийликти сөккөн же бирөөлөрдү ушундай бир башкача позицияда болуп жатып эле ошо күнү барып кечирим суратып, ошо күнү барып басып калышат. Бирок миңдеген айдоочулардын укугун тепсеген компанияга бүгүн булар көрмөксөнгө салып келатышат да. Не дейт, келаткан болду? Достор, ушул жерден эгер айып пул келаткан болсо, сотко бергиле, төлөбөгүлө 3 буттууга. Сотко берип соттошкула. Анткени булар менен канча көп соттошсоңор, сончолук көп жүдөйт булар. Соттон утса болот. Эгер Кыргызстанда адилеттүү сот орнотуп койдук деп мактангандай болуп атышса, мактангандагыдай жашоо болсо, анда соттон утсаңар болот. Мына башка эле дареке коюп койгон, бирок
айып пулду монтип биздин айдоочуларга салып атат. Могу длинасын булар 109 метрге чейин коюп коюптур. 109 метрди алып атат азыр бияктанчы. Бул туура эмес. Булар 30 гана метрди алыш керек. Ширинасы 16 метрди гана алыш керек да, бирок буларды эч бир эме кылбайт. Улукбек аты. Булар чындырбай жүзүп атат туңуз. Бирок сиз өзүңүз арыз жазам десеңиз, республикаский ГАИге барышыңыз керек. Эми антип бюрократия укук коргоо органдарында бир талап бар да. Коомчулукка чыккан маалыматты каттоого алып, укуктук баа бериш. Ошо катташ керек болот. Коомчулукка мына чыгып атат, түз эфирде чыгып атат. Канча. Эми убактыбыз жок да силерге барып азыр биз арыз жазып антип жүрүкчү. Могу жактан интернетке чыгардык. Коомчулукка чыкты бул материал. Ушуга эми укуктук баа бериш, укук коргоо органдары сиздердин милдет да. Вышестоящий республикаский ГАИге барып арыз жазыш керек деп айтат да. Сиз адамдын тамагын талакчып атасыз. Ошол жака барып арыз жазсаңыз, чара көрүлөт деп айтып атат. Жок, чара көргөн үчүн сиздерди чакырдык да. Бул жерде мыйзамсыз болуп аткан үчүн сиздер мыйзамдуулукту орнотуп бересиздер да. Чынбы? Буну азыр жилдик салсам, нече болуп чыгат. Кандайча көрүнүп турбай 91 деген жерге коюш керек. Дислокацияда. Арыз жок болот атат. Кандай арыз жок? Арызыңыз жок болуп кой, арыз катташ керек да. Жок, азыр силерге арыз мына чыгып атпай арызданган үчүн чакырдык да силерди буякачы. Арыз болгон үчүн чакырдык сиздерди. Сизге сурап атам, медиадан сурап атсаңыз, ошол жака барсын деп атасыз. Жо эми ал жакка барып, анан адамдарды антип кыйнабагыла да биз эми жазып атпайбызбы. Силерге чакырдык, мына коомчулукка чыгарып атабыз мына. Мыйзамсыз турат могу жерде депчи. Эми анда биз өзүбүз чылдырабыз анда сиздерге макул болбосо. Я. Бул кызматкер эшиктерди жаап алып турат. Келиңиз байке. Мына достор, жашынып чыкпай атат. Инспекторлор укпай атат. Эми кандай кылабыз? Айтыңыздарчы достор, жазыңыздарчы бияка эмне кылалы буларды эми. Не дейбиз? Инспекторлор чакырдык. Буларды да укпай коюп атат. Бияка камера коюп коюшуптур мындай. Жашынып отурат. Ай байкеси. Эми уят эмеспи байкем? Чыгып эле мындай эме кылып коюңуз да мындай. Элди сыйлагыла да, элди. Өзүңөрдү эмес. Мамлекетти сыйлабасаңар дагы элди сыйлап койгула да кичине. Моюңарга алгыла да, эмеңердичи. Айыбыңардычы. Бул жерде эмне күнөөң барбы? Чыгып жооп бер да, мун эмне болгонун, как дегенди. Мына айдоочулар да жолдон өтүп, возмущать этип, эме кылып атышат. Буларга чара. Я байке. Ошо руководствоңуз чакырыңыз жанда. Неге чакыра албайсыз? Биз руководствосуз легал компаниясы. Сиз ГБД соглашение бар. Мындай шылдыңдагансып карайсыз да, негизи уялыш керек да, түшүнбү? Мындай мыйзамсыз турган жерде. 291 деп тиякта турат жазуу. Могу үй менен наркын адресин көрө атасызбы? Бул адрес канаки? Мына көзүңөрдү жакшы ачып карагыла мына. Мына жакта 291 деп жазылып турат. Мына үйдүн дареги бул, мына үйдүн, сары үйдүн. А бул башка дарек.
Андай ошо жетекчилерди чакырып бериңиздер анда. Пусть келсин, күтөбүз. Ушундай. Мына бул аппарат жөнүндө да айтып берейин достор. Азыр биз ушул кызматкерден сурасак, маргайт эткен знактар кызыл күйсө эмне болот, сары күйсө эмне болот деп, жашыл күйсө эмне болот деген элементтарды эле вопросторду бердик. Булар эч кандай бул техникалык условиясын билишпейт экен. Каалагандай колдон настройка кылып эле коюп атышат. Калибровкасы булардыкы 16 метр менен 30 метрге чейинки длинаны алыш керек да. Бирок булар 100 метр, 300 метрге чейин коюп айдоочуларды тоноп жатат. Мына мисал үчүн могу жерге турганга дагы булардын эч кандай бир эмеси жок, негизи жок. Себеби азыр бул жерде проходко мындай машина кирип чыга турган жолго эле коюп койду да. Ошон үчүн урматтуу Иманалы Саркулов мырза, ошол да көрсө болот эле мунчу. Көп эң ушул Вега компаниясын коргогон Иманалы Саркулов деген зам начальник жол коопсуздугу кызматында иштеген бир инсан бар да. Ошо киши Вега дегенде жанын бергиче, ушундай бир жанын бергендей коргойт да ошолордучу. Иманалы Саркуловдун канчалык неме кылышкан билбейбиз. Не экен, келе экен? Я. Түшүнбөдүм. Жылдыра бер дейт. Мына достор, руководство вас уруксат берди. Мына. Мына достор. Өздөрүнүн айыбын билди. Өздөрү мыйзамсыз турганын сезди. Көрдү, анан кийин жылдырып атат азыр эми. Мына. Мэриянын астында УЗС деген бөлүм бар. Ал байкуштар Ош базардагы биздин апаларды носки, майка, ички кийим саткан же семечка, ушул сыяктуу суу сатып жашоосун өткөзүп аткандарды тим эле арабасы менен жүктөп кетип атат ошол мэриянын бөлүмү. Эмне үчүн мындай мыйзамсыз турган компаниялардын жоругуна мындай бир эме кылбайсыңар, чара көрбөйсүңөр десек, талкан жуткандай жутуп, жетекчиси баябаса качып кетти эле. Эми алардан дагы талап кылабыз. По идее, могуларды жүктөп кетиш керек ошолорчу. Мына достор, көрдүңүздөр, акыры жылдырдык. Эми ушул жерден канча айыптар кетти, канча мыйзам бузган көрүнүштөр болду. Ошону төлөбөшүңүздөр керек. Мына көрдүңүздөрбү, өзүңүздөр көө болуп атасыздар. Булар мыйзамсыз коюп койгон бул жерге. Азыр сиз 14 градус настройка кылышыңыз керек да муну. Мына. Азыр сиз территория коюп койдуңуз. Мындайраак коюңуз. Кайра эле ошо коюп койдуңузбу? Жок, мына жака 91ден бияка турсун да экен.
Коп коебуз. Карабайсың, мына эми арык тушуна коюп коюп атпайбы. Буягына жылдырсын дагы. Тушун карасаңыз 91 келип калып атпайбы. Жок, бир буту чыгып турбайбы буяка. Ошону киргизсин до конца. Сиз мындай тушта турсаңыз берге. Мына минип турбайбы, несі турат. Мынакка жылдырсын. Сиз меники Bir butur çıkıp durmaydı. Бир бутун чыгарам. Daha kişiye yıldır. Мына достор. Көрдүңүздөрбү, эми ушул жерден кийин буга чейин айыппул түшсө төлөбөйсүздөр. Мыйзамсыз турат булар. Мыйзамсыз булар мыйзамдуулукта эч качан талап кылганга укугу жок. Мына. Азыр. Мына достор, Биздин колубуздан келе турган нерсе кылдырып. рахмат сиздерге ушундай элдин өзүңүздөр көрүп эле мындай эме кылып коюшуңуздар керек. Буну адамдар чакыртпайлы. Ийгилик сиздерге, жакшы барыңыздар беке. Мына ушундай эл тараптуу биздин инспекторлор көп болсун. Ушунусунан жазбасын. Рахмат айтабыз сиздерге, бар болуңуздар. Мына достор, эми биз максатыбызга жеттик. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар ушуну.